Саламатсыздарбы. Эфирден ТС телеканалынан жаңылыктар маалымат кызматы, студияда Алтынбек Беделов. Кыргызстандагы коронавирус боюнча азыркы абалга токтолсок, акыркы сааттар алынган маалыматтар боюнча өлкөдө бул илдетке кабылган жаңы учур катталган жок. Бирок Жалал Абад областык ооруканасында жаткан 2 бейтаптын абалы оор деп бааланууда. Алардын бирөө 71 жаштагы эркек, ал жандандыруу бөлүмүнө которулганы маалым болду. Дагы бир аял дарылануусун улантып жатат. Бүгүнкү күнү коронавирус илдетин жуктуруп алуу кооптуулугуна карабастан, көпчүлүк адамдар өзгөчө кырдаалдын шарттарын жана карантинде сактабай келишет. Өлкөдөгү эпидемиологиялык абал тууралуу Акмарал Сабаттардын материалы. Коронавирус илдети менен бейтапканада жаткан 14 кишинин экөөнүн абалы оорулушуп, реанимацияга которулду. 71 жаштагы эркек бейтаптын оң жак өпкөсү сезгенген, ал эми калгандарынын абалы туруктуу. Булар менен карым-катыш байланышта болгон 3000 адам үй карантинине алынган. Состояние двух пациентов оценивалось как средней тяжести, и сегодня мужчина 49-го года рождения переведен в реанимационное отделение. У него развилась правосторонняя пневмония, проводятся все необходимые мероприятия. Остальные 12 госпитализированных также продолжают получать свое лечение, состояние их относительно удовлетворительное. Ошол эле убакта дарыгерлер жарандарга өзгөчө кырдаалдын шарттарын жана карантинди сактоо боюнча өтүнүч келтиришүүдө. Тилекке каршы өкмөттүн, медиктердин байма-бай айткандары бир топ адамдардын кулак сыртында калууда. Өзгөчө кооптуу тайпада турган адамдарга тышка чыкпоо, башкалар менен байланышта болбоо эскертилүүдө. Булар жашы 65тен өтүп калгандар, боюнда барлар жана буга чейин ар кандай клиникалык адат илдеттер менен ооруп келгендер. Себеби жаңы типтеги вирусту дал ушул группадагы адамдардын саламаттыгы көтөрө албай калуу коркунучу чоң. Азыр биз эртең менен ишке келатып, андан сырткары күндүз мына азыр бул жакка келатып, биз байкап атабыз, биздин калкыбыз ошо атайын биз киргизген изоляция жана карантин иш-чараларды толук түрдө сактоого көңүл бурбай жатышат окшойт. Сиздерден суранып кетет элем, колуңуздардан келишинче өзүңүздөр үйүңүздөрдө болуп, конокторго барбастан, өзүңөрдүн тууган мына бизде деген отпуска болду, каникул болду деп, кой конокко барып келели, бул жакка барып келели дебестен, балдарыңыздарды карап, алардын жана интернет клубтарына баруусун чектешиңер керек. Дүкөнгө барып, тамак аш же болбосо дары-дармек алып келиш үчүн үйдөн үй бүлө мүчөсү барып келиш керек. Балдарды бири-бириникине конокко жибербеш керек. Өзүбүз дагы бири-бирибиздикине конокко барып, той ашка, туулган күнгө барып келүүнү чектешибиз керек. Мындан тышкары өлкөгө 15-20 мүнөттүн ичинде коронавирусту аныктай турган кошумча экспресс-тесттер ташылууда. Алар аймактарга, өзгөчө коронавирус очогу катталып жаткан Жалал Абад, Ош, Баткен областтарына жеткирилүүдө. Алар азырынча илдетке шектелгендерди жана бейтаптар менен байланышта болгондорду текшерүүгө гана багытталууда. Ошондой эле өпкөнү жасалма желдетүү аппараттары жетиштүүбү деген суроо коомчулукту ойлондурууда. Себеби Европанын айрым өлкөлөрүндө дал ушул медициналык аппараттын жетишпей жатканы көпчүлүктү чоочулатып койду. ИВЛ аппараттар деп коебуз, биз медицинада ИВЛ аппараттары ооба жетиштүү. Азыр 625 ИВЛ аппараты бар республика боюнча. Андан сырткары мына бизге кечээде бир суроо болду эле, эл аралык уюмдар кандай жардам берип атат? Мына бүткүл дүйнөлүк банкка дагы 200дөн ашык ошондой ИВЛ аппаратты алып берүүгө жардам беребиз деп аларга да кайрылдык. Андан сырткары мына Сорос фонду өздөрү 2 ИВЛ аппаратын сатып берип биздин республикалык жугуштуу ооруларына берди. Ошондой эле аракеттердин алгоритми кырдаалга жараша өзгөрүүдө. Кечээден тарта бардык четтен келгендер милдеттүү түрдө 3 күндүк карантинге алынууда. Анализи таза чыкса гана үй шартындагы 14 күндүк обсервацияга жөнөтүлөт. Себеби Кыргызстан тыгыз экономикалык жана миграциялык байланышта болгон Россияда коронавирус жуктурган 326 бейтап болсо, Казакстанда 59 адам. Кошуна Өзбекстанда бул көрсөткүч 42ге жетип калды. Ошондой эле учурда түздөн-түз бейтаптар менен же болбосо коронавируска шектелгендер менен иштешип жаткан дарыгерлердин коопсуздугунан тарта айлык маяналары, тамак аштарына чейин коомчулукту ойлондурууда. До сегодняшнего дня уже из эпидемиологического фонда выплачены всем командировочные, выплачены сверхурочные, и рассматривается вопрос для тех сотрудников, медицинских работников, которые находятся в очаге, уже подготовлены расчеты о том, чтобы оплата шла за один день, как 2 дня.
Ошондой эле үйүндө же атайын обсервациялык жайларда карантинде жатып алып, тартип бузгандарга атайын чаралар көрүлөрү белгиленүүдө. Себеби буга чейин Гансидеги жайда көпчүлүктүн тынчын бузгандар бар экени тууралуу маалыматтар тараган. При каждом таком случае неподчинения мы, Министерство здравоохранения, обращаемся в Министерство внутренних дел, в органы правопорядка для того, чтобы оказали нам содействие. И сегодня мы знаем, есть административная ответственность, согласно которой граждане, которые не подчиняются условиям карантина, условиям обсервации, будут привлечены к административной ответственности. Бүгүнкү күнү дүйнөдө коронавируска кабылгандардын саны 300 миңге чукулдап, илде 187 өлкөдө катталган. Бейтаптардын көпчүлүгү Кытай, Италия, Испания, Иран, Германияда, очогу Европа өлкөлөрүндө. Буга ал жакта элдин өкмөттүн айткандарын убагында укпай койгону себеп болду. Ал эми Кытай ооруну басаңдатуу бөлүгүнө өтүп, илдетти жеңе баштады. Буга өлкө эпидемияга каршы чараларды убагында көрүп, калкынын тартипти катуу кармаганы негиз болууда. Акмарал Сабаттар, Самат Дөлөтахунов, Урмат Мамбеталиев, НТС. Пакистанга 4 киши менен даватка барган кыргызстандык жаранданда коронавирус аныкталды. Маалыматты Тышкы иштер министрлигинен тастыкташты. Бейтап 57 жашта. Учурда коронавирус менен ооруган жаран Исламабадтын ооруканасына жаткырылган. Аталган жаран 60 жана 42 жаштагы башка 4 жаран менен Пакистандын чек ара аймагына даватка барган. Булардын ичинен бирөөдө консулдукта каттоодо турган эмес. Ошондуктан алар бул маселе боюнча элчиликке кайрылышкан эмес. Аталган окуя Пакистандагы Кыргызстандын элчилигинин көзөмөлүнө алынды. Иранда оор жүк ташуучу унаалар менен калып калган айдоочулар Кыргызстанга келе жатышат. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Агалайык учурда 60 айдоочунун 21 Россия-Казакстан чек арасындагы Караузек өткөрмө бекетине жөнөшкөн. Дагы 10 уна Азербайжан-Россия чек арасындагы Самур постунан өткөнгө камнышууда. Ал эми 25 уна Казакстан аркылуу келе жатышат. Дагы бир айдоочу Казакстан-Россия чек арасынан өткөндөн кийин карантинге алынды. Анткени ал Казакстандын жараны болуп чыккан. Эске салсак, ушул айдын башында эле оор жүк ташуучу унаанын айдоочулары коронавирустан улам Ирандан чыга албай калышкан. Тамак аш менен күйүүчү майы төнгөнүн айтышкан. Кийин Тышкы иштер министрлиги бул маселеге киришип, алардын кайтып келишине көмөк көрсөтө баштаган. Өлкөгө өзгөчө кырдаал режими киргизилгендигине байланыштуу 7 областка санитардык карантиндик посттор коюлду. Ал жердеги медицина кызматкерлери тепловизордун жардамы менен кирип чыгып жаткан жарандардын дене табын текшеришүүдө. Блокпосттор күнү-түнү иштеп жатышат. Аталган жерлерде бир нече чакырымга созулган унаа тыгындары пайда болууда. Мындан улам республикалык штаб кыргызстандыктарды зарылчылык жок болсо үйдө отурууга чакырып жатат. Эгерде кимде ким эрежени сактабай турган болсо, жоопкерчиликке тартылат. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов санитардык карантиндик посттордун иштөө тартиби менен таанышып келди. Кыргызстан 22 марттан тарта өзгөчө кырдаалдар режиминде жашай баштады. Азыркы учурда өлкө аймактарында 14 санитардык карантиндик пост орнотулду. Ош областында 4, Чүй борунда 5, калган областтарда 1ден. Аталган жерлерде милиция кызматкерлери, дарыгерлер туруп, кирип келе жаткан адамдарды текшерүүдө. Биз үчүн ар бир адамдын өмүрү, ар бир адам биз үчүн абдан кымбат. Башка жарандарыбызга жуктуруп албаш үчүн өзгөчө кырдаал режимин киргизүү боюнча чара эң ылайыктуу деп чечтик. Бул эми утурумдук чара, бул коменданттык режим эмес, бул ушул эпидемияга каршы күрөшө турган иш-чараларды киргизет болгон режим болду. Бишкекке кирип келе жаткан жарандарды текшерген Сосновка, Маловодная, Киршолк, Акжол жана Алматы айланма жол посттору ишин бүгүн баштады. Ал жердеги кызматкерлер 2 нөмөт менен күнү-түнү иштешет. Азыр Бишкекке кирип келаткан адамдардын ар бири ушундай текшерүүдөн өтүп жатат. Медицина жана ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги атайын жабдуу тепловизордун жардамы менен адамдардын дене табын текшерүүдө. Эгерде кимдир бирөөдөн коронавируска алгачкы шектер байкала турган болсо, анда тез жардам кызматы менен дароо ооруканага алып барылып карантинге алына тургандыгы айтылды. Азыр автоунаалардан пайда болгон тыгындардын учу Бишкектин чыга беришиндеги посттон баштап Киршолк айылынын ортосуна чейин улангандыгын бул жерден айдоочулар айтып атат. Ошол эле учурда тепловизор менен текшерип аткан жерге келиш үчүн бери дегенде 2 саат кеткендигин айдоочулардын
Бардығы билдирди. Мындай автотыгындагы немеден болушу мүмкүн. Азыр 2 гана кызматкер иштеп жатат. Бирөөсү медицина кызматкери, экинчиси болсо өзгөчө кырдаалдардын кызматкери. Пробка каяка чейин болот? Пробка тетиги Люксембург Кишолктун аягы болуп атат да. Ошондо мерден канча чакырым бир болжолдуу түрдө? Где-то бир 2 километр болот. 2 чакырымдай болуп кетеби? Сиз канча убакыттан бери ушул жерге жеттиңиз азыр? 2 саат болуп калды го, чын айтканда. Кечигип деле атабыз кичинеден. Кечиккенибизге карабай эле баратабыз. Жумуштан сиздерди карантинге чыгарган жокпу? Азырынча бүгүн билинет болуш керек. Блокпосттордон текшерүүсүз атайын унаалар жана жүктөрдү, азык-түлүктөрдү, элге керектүү товарларды, дары-дармектерди ташыган транспорттор гана өтүп турушат. Өзгөчө кырдаал режими бери дегенде 1 айга созулат. Кыргыз өкмөтү бул аралыкта бир катар чектөөлөр боло тургандыгын билдирип, кыргызстандыктарды түшүнүү менен мамиле жасоого жана карантиндин эрежелерин так сактоого чакырып жатат. Өзгөчө кырдаалдын тартибине көнбөгөндөргө чара көрүлөт. Мыйзамды бузгандарга, тартип бузгандарга катуу чара көрөлү. Жалаң маалымат таратат, анан кечирим сурап коет, сынап атат биздичи, мамлекет эмне кыла алат мени деп. Жакшы, силер таап атасыңар. Ошол замат эле бир күндө эле таап коюп атасыңар. Бирок аны кайра кое берип атабыз да. Мыйзам боюнча элдин тынчтыгын бузгандыгы үчүн, момундай өзгөчө кырдаал убагында ушундай маалыматтарды тараткан, элди дүрбөрөңгө салгандарды катуу чара көрүш керекпиз. Эми өзгөчө кырдаалдар режиминдеги чектөөлөр боюнча, мисалы Бишкек боюнча маршруттук таксилер кыймылын токтотту. Автобус менен троллейбус гана каттамга чыгууда. Мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер жарандарды кабыл алууну чектешет. Азык-түлүк сатпаган базарлар, спорт залдар, бассейндер, спа, сулуулук салондору убактылуу ишин токтотот. Мамлекеттик жана жеке менчик бала бакчалар жабылды. Жогорку окуу жайлары менен колледждердин студенттери онлайн окутууга өтүштү. Жарандарга үйдөн чыкпай туруу сунушталат. Бирок жүйөлүү себеп болуп калса, блокпосттордон текшерилгенден кийин өтүп турууга мүмкүн. Айбек Бийбосунов, Диас Такимбаев, НТС. Өзгөчө кырдаал режиминин мезгилинде өлкөнүн 6 областында белгиленген жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоо жылдырылды. Тиешелүү жарлыкка бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Мамлекет башчы баш мыйзамда Кыргызстан үчүн демократиялык өлкө катары эң баалуу болуп, адам эсептелгендиктен жарандардын укугу, ден соолугу биринчи орунда турарын. Эпидемиологиялык жагдайды эске алуу менен кээде шашылыш чечимдерди кабыл алууга туура келерин билдирди. Мындан улам жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоо комиссияларынын сунуштарын эске алуу менен жарандардын коопсуздугу үчүн жергиликтүү кеңештерге шайлоо процесстери токтотулду. Белгилей кетсек, 12 апрелде жергиликтүү кеңештерге ошондой эле Ош, Каракол, Балыкчы, Токмок жана Майлуу суу шаардык кеңештерге шайлоо өткөрүлмөк. Буга чейин Боршайком аны токтотууга жана жылдырууга укуктук негиз жок экенин айтып келген. Ошол эле убакта коопсуздук эрежелерине баш ийбеген кээ бир кафе, ресторандар, мейманканалар жана оюн зоок клубдары ишин токтотпой келет. Бул боюнча экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы тарабынан рейд өткөрүлүп, аталган объектинин ээлерине түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ошондой эле өкмөттүн токтомуна баш ийбегендерге кандай чара көрүлө турганы айтылды. Өлкөдөгү акыркы кырдаалга байланыштуу бир катар аймактарда өзгөчө кырдаал режими киргизилип, соода түйүндөр, клубдар жана эл көп топтолгон объектилердин иштөөсүнө тыюу салынган эле. Коронавирустан улам беткап тартыш болуп жаткан учурда өлкөдөн товарды мыйзамсыз чыгарып кетүү аракеттери кайталанууда. Бул жолу 25 жаштагы кыргызстандык жаран 4000 даана масканы Казакстанга өткөрүп бара жатканда кармалды. Аталган факты кече Чүй областындагы Актелек өткөрмө бекетинде катталып, паспорттук текшерүүдөн өтүп жаткан жаран улам айланчыктап, шек жараткан. Чек арачылар анын кол жүгүн кылдаттык менен текшерүүдө кагаз жана скотч менен чапталган баштыгынын ичинен бет каптар табылган. 4000 медициналык масканын бирөөсүнүн да тиешелүү документи болгон эмес. Мындан улам кармалган жарандын жүгү экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматына өткөрүлүп берилди. Буга чейин өлкө аймагынан 6 айга чейин медициналык каражаттар менен дары-дармектерди чыгарууга убактылуу тыюу салынган эле. Коронавируска каршы күрөшүүгө жардам катары түшкөн каражаттын бир дагы сому коротула элек. Бул боюнча республикалык штаб билдирди. Маалыматка караганда финансы министрлигинин эсебине которулган акчанын көзөмөлдөөчү байкоочу кеңеш түзүлөт. Ага өкмөт мүчөлөрү, жогорку кеңештин депутаттары, жарандык коомдун жана бизнес өкүлдөрү кирет. Акыркы маалымат боюнча атайын эсепке 8 миллион 792 миң сом топтолду.
Бул каражат жогорку кеңештин макулдугу менен колдонулат. Ал акчанын барын саламаттыкты сактоо министрлиги иш-чараларга жумшайт. Коронавируска байланыштуу бир катар өлкөлөрдө акчалар дагы карантинге алынууда. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму банкноталар аркылуу вирустун жайылуу коркунучу жогору болгондуктан нактылаа эмес эсепке өтүүнү сунуштайт. Окумуштуулардын пикиринде акча колдон колго өткөндүктөн эң кир деп эсептелет. Андыктан купюрада коронавирус 10 күнгө чейин сакталышы мүмкүн. Мындан улам көп өлкөлөрдө акчаларды дезинфекциялоого өтүшкөн. Мындай ыкманы биринчилерден болуп Кытайдын Борбордук банкы баштаган. Кошуна өлкөдө коммерциялык банктардагы ультрафиолет жана жогорку температура аркылуу акчаларды дезинфекциялап, андан кийин 14 күнгө чейин карантинге алышууда. Польшанын банктары дагы акчаларды тазалоого өткөн. Венгриянын Борбордук банкы дагы күнүнө бир нече миллиард форинтти жүгүртүүдөн алып, 2 жума бою жабык контейнерге сактап, андан кийин температурасы 160-170 градус болгон туннелден өткөрүп жатканы кабарланды. Түштүк Кореяда дагы банкноталар 2 жумага сейфтерге сакталып жатыптыр. Үйдөн чыкпай туруңуз. Дал ушундай өтүнүштөр менен Түркиядагы кыргызстандык студенттери чыгышып, мекендештерибизге видео кайрылуу жасашууда. Алар абалды курчутпоо атуулук парзыбыз экенин эске салып, коронавирустун жайылып кетпеши үчүн кабыл алынып жаткан чечимдерге баш ийүүнү суранышууда. Түркияда билим алып жаткан мекендештердин платформасы дүйнөнү каптаган апаатты кыргызстандыктар ынтымак, боорукердик жана тартип менен жеңе алат деген пикирлери менен бөлүшүп жатышат. Сүйүктүү мекендештерге кайрылуу, туура маалыматты жеткирүү жана өз тажрыйбабыз менен бөлүшүү аркылуу элибиздин бул илдеттен оңой, ошондой эле эң кыска мөөнөттө кутулуусуна аз да болсо салым кошуу болуп саналат. Биз алыста болсок да, жүрөгүбүз сени менен Кыргызстан. Башка чет өлкөдө жүргөн атуулар сыяктуу биздин дагы өз үйүбүзгө, мекенибизге, туулуп өскөн жерибизге, ата эне бир туугандарыбыздын жанына кеткибиз келген. Бирок биз үчүн жеке кызыкчылыгыбыздан көрө мамлекетибиздин коопсуздугу, саламаттыгы маанилүү. Анткени эпидемия учурунда ар бир жарандын жашаган жеринде калуусу талапка ылайык болот жана эпидемиянын таралуусунун алдын алат. Андыктан чет өлкөдөгү мекендеш, сиз да мекен үчүн өз ордуңузда калыңыз. Абалды курчутпоо ар бирибиздин атуулук парзыбыз. Азык-түлүк, ун, май топтоону токтотуңуз. Өзүңүзгө керектүүсүн гана алыңыз. Сабырдуу болуңуз. Бул жашоодо туруктуу эч нерсе болбогондой эле бул дарттагы убактылуу. Андыктан ишеним, тартип жана ынтымак менен биз бул эпидемияны жеңебиз. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.